Бұл жерде біздің ата-бабамыз байырлаған жер. Біз ушул жерде 30 жылдан бeri жайлоого чыгабыз. Ушу бээ саап, кымыз кылабыз. Бээни саап келип, сүттү биринчи кымызды майын сармайды күйгүзүп алабыз. Күйгүзүп алып анан көнөргө алып келип, көнөргөнү куюп, сүттү куюп пишип, анан кымыз кылабыз. Ушу туристтерге сатабыз. Россияга Жалал-Абад, Ошко, өзгөнгө Куршап, бардык жокко кымыздар даярдап, баклажкалап жөнөтөбүз. Туристтерге курут сатабыз, сары май, каймак сатабыз. Өзүбүзгө кышкыга даярдайбыз. Ушу жылыга ушу жерге жайлоого чыгып, ушу мал шарбасы менен ушул жылкы, уй менен жайлоого чыгабыз. Эгер сиз болбосо, ошо жылына канча киреше табасыз? Жылыга ушу эсепте, нагыны эсептегенде 150 000, накта туристтер көбүрөөк жылдары 200 000 киреше табабыз да. Кайра эле ошол тапкан кирешебизге жылкы мал алабыз. Балдардын тирикчилиги иштетебиз. Баягы кеңирээк айтып берсеңиз, ушул жердин мурдатан аталышыны канча жылдан бери бул жерди байырлайсыздар? Бул жерге ушу 30 жылдан бери ушу балдарым 2 жашар, ушу 5 жашар майда маалдан бери жайгашабыз. Бул жердин жайлоонун атын Чымкоргон дейт. Кайнатабыз көчүп келип шу жерде отургандык үчүн биз деле шу кайнатабыздын жолун жолдоп, өмүр бою шу жерде жайлоолоп жатабыз. Анан эми келиндер иштейт, келиндер. Анан шал экөөбүз чыгабыз жайлоого. Ушу небелер менен. Ушу небелерибиз жардам берет. Азыр сизден башка дагы атаңыздын балдары ушул жерге келеби же жалгыз эле сиздер калгансыздар? Канча адам? Биз бир атадан 3 уул, 1 кыз. Эми биз гана жайлайбыз. Анан наргы бир кайнагабыз, бир кайныбыз бар, оорукчан болгондуктан жайлоого чыкпай калышты алар. Анан биз ушу жайлоолоп, биз жалгыз эле биз жайлоолоп, мурда кайнатам бармаалда 3 үйлүү баарыбыз чыгат эдик жайлоого. Азыр эми шартка байланыштуу биз гана чыгып калдык да. Жашыңыз деле өзүңүз айткандай 60-та болуп. Ушунча мал менен кыйналбайсызбы? Мен кыйналбайм, мен себеби өмүр бою көнүп алганмын да. Мен ушул атамдын үйүндө, өзүм атам үйүндө жайлоого чыккан эмесмин, ушу кайнатам үйдө жайлоого чыгып, ушу жерде кайнатам менен кайнем жайлаштырып ушундай эме кылган көнүп алыпмын мен. Ушу 19 жашымда келгенмин. 20 жашымдан бери ушу кымыз кармайм, ушу бей сайым. Ушу көнүп алган үчүн мен жайлоого чыкпасам өзүм мен болбойм да. Ушу жайлоого эңсеп турабыз да, жайлоого чыгабыз жылыга. Ошо канча кымызыңызды ошо Россияга экспорттойсуз, канча литрге чейин? Эми биз заказ 20дан деген 20дан 10дон заказ болуп калат туристтер. Ушу айтканын даярдап жөнөтөбүз. Анан телефон аркылуу базарга мен кымыз сатпаймын. Ушу телефон аркылуу эле бардык жакка ушу жол кирасин өзүм төлөп, өзүм жөнөтөм. Күтүп алышат. Кандай кабыл алышат? Туристтер аябай, айрыкча орустар аябай жакшы кабыл алышат. Мындай свежий кымыз берсең, мындай ачыгыдан бер деп тандап ачыгын алып кетишеттер да. Баклажкага куйгандан алып кетишет. Сизге үйрөнгөн ошо жылына келген туристтер да барбы? Жылыга келген туристтер бар, жаңы келгендер бир ичип көрүп эле алып кетишет. Ушу бир күндө жакшы болгон күндөрү бир күндө 2000-3000 миңге чейин таап калабыз. Анан жок болгон күндөрү 200-300 сом, 500 сомго чейин табабыз. Күн кур эмес. Мен бир күндө 20 литр сүт алам. Ошо 20 литрди кайра ошо күнүм сатып турам да. Мына 2 күндөн бери 50 литр басты эмеде, 2 күндөн бери түгөп баратат. Даярдап коем, алып кетишет. Биринчи нак сүттү ысытып алып сепаратордон чыгарып, анан каймак болгондон кийин кайнатып, каймакты пишип каймак кылып туруп, анан сармай, мына эритип сармай кылабыз да. Жасап, анан кийин мынаны толтосуну бөлөк, көбөгөсүнү. Анан сармайды бөлөк куюп алабыз.
Жайлоого канча жылдан бери чыгасыз? Жайлоого биз жерге жайлоого чыкканыбызга 30 жыл болду. Канча мал байлайсыз? Канча жылкыңыз бар? Ошолорду айтыңыз кеңге. 6 жылкы сайым, 5 uy sayım, mal 5 Beylerdi 5 mal sayım bir günde, her bir 2 saatte. Saat 6'da beyleriz, keşke saat 7'de ağıtağız. Ушунун баарын эми баягы майылган, саган баарын өзүңүз чыгасызбы же жардамчыларыңыз бар? Жардамчы, бир неберем экөөбүз эле. Бул экөөбүз уй сайыбыз, мен бээ сайым жалгыз. Нереңиз канча жашта? Неберем 7 класс окуйт. Жылыга işte жайлоого чыгабыз, туристтерди күтөбүз, кымыз сатабыз. Только мал чарбачылыгы боюнча. Мына ушундай погодага кандай көнүп эле калдыңыздарбы өзү негизи? Мындай погодага көнүп калганбыз. Сизде туул өскөнлүгү үчүн биз силерге ысыгы деле суугу деле билинбейт бизге. Бул майларды кайга алып барасыз? Сатасыз? Майларды сатпайбыз деле ушул тааныш тумушка белек кылабыз, калганын балдарга бөлүп беребиз, кыздар балдар бөлүп алабыз. Сиз бул жерге белгилүү адамдар келген деп атасыз. Кимдер келип сиздин чайыңызды ичип кетишкен? Мен чайымды Жанар Акаев виман кылганбыз. Бүт Ош областынын губернаторлору келишет, депутаттар келишет, чоңдордун баары эле райондун чоңдору келишет. Баары келип кымыз ичип кетишет, ушу кымызга бурулат. Сизди баары эле таанып турбайбы кылсам да? Көпчүлүгү тааныса керек. Биз сизден кымыз ичкенбиз, рахмат айтып коелу деп эле Ошто жолугуп калсак, биз тааныбайбыз, жол тааныккандар, тааныштар салам айтып калышат да. Сизге рахмат айтайлы деп жолугуп рахмат айтып калышат да. Жазда кайсы айдан баштап чыгасыздар бул жака? Кайсы айга чейин болосуздар? Июлдун 15'inde чыгабыз дагы, сентябрдын 5'ine чейин ушу жерде жайлайбыз. Анан кайра кыштоого түшөбүз, Кашарга, Сарайга. Алды кышында эмне кыласыздар? Эмне алек болосуздар? Кышындасы Ошко барып Ошто жашайбыз. Майда келип Сарайга келип, анан малдыбыз менен кайра жайлоого чыгабыз. Кайра сентябрда Ошо кетебиз. Кичине балабыз Ошто иштейт, жашайт Ошто. Испединасында иштейт. Военныйда. Ошонун үйдө жашайбыз, кышкысы. Жазгысын жайлоого келебиз. Чалым 70'e кирди, мен 60'a кирдим. Жакшы, канча балаңыз бар, канча небереңиз бар? 5 балам бар, 3 уул, 2 кызым бар. Баары турмушта 20 неберем бар. Рахмат, ат жөнүңүз? Мен атым Эгембердиева Толгонай. 61-жылы.